اللهم صل وسلم وبارك عليه أسمى المعاني الله الله ونور الله في أجل بياني. Бишкекке белгилүү ырчы популярдуу нашид аткаруучусу Мухаммед Юсуф келди. Ал өзүнүн дүйнөлүк турнесинде биринчи жолу Кыргызстанга келип олтурат. Иш-чара коммерциялык максатты көздөгөн жок. Концертке кирүү акысыз болду. Мухаммад Юсуфта Али Ума кайрымдуулук фонду мусулмандар үчүн ыйык айт майрамына карата чакырган. Борбор калаанын калкы жана коноктор үчүн жагымдуу жана майрамдык маанай ынтымак эки паркында кечкисин уюштурулду. Нашид ырчысын көрүүчүлөр жылуу кабыл алып, майрамдык маанай жогорку деңгээлде өттү. Айт майрамынын 3-чү күндө уюштурулган иш-чара саат 16-да башталып, эң алды менен балдарга арналган түрдүү көңүл ачуучу программалар менен коштолду. Бала бакчалардын тарбиялануучулары тартуулаган концерттик программа элдин көңүлүнө толуп, анда ыр бийлер эле эмес, англис тилинде манас айтуулар да орун алды. Happiness spread across this land. Reek like yes, who's will a bright. Document peace and noble sight. Welcome Kyrgyzstan, ajaib. Welcome Kyrgyzstan, otumuştun, bar takımgan, uyuttu, welcome Kyrgyzstan. Балдардагы жакшы Курбан айт баарыбыз майрамыңыз менен жалпысыздандыктан. Али Ума фондунун жетекчиси иш-чаранын максаты ар түрдүү конфессиялардын жана улуттардын өкүлдөрүнүн ортосунда достук мамилелерди орнотуу менен түрдүү маданиятты жайылтуу, ошондой эле коомдо тынчтык менен ынтымакты бекемдөөгө салым кошуу болгонун белгиледи. Каныбек Темиров, Евразия бүгүн.